ушундай. Саламатсыздарбы, Ош шаарынан Динара Хаджаева. Мен болсо кардиатон жөнүндө айтып кетким келет. Баягы иш мезгилинде стресс болот экенсиң, же болбосо аба ырайда ден соолукка таасир этет экен, үйдөгү проблемалардан стресс болуп билбей жүрө берет экенсиң. Ошол маалда күч кубат болсун, жүрөккө витамин болсун деп кардиатон ичип жүргөмүн. Ошентип эле анан кардиатон ичип жүрүп, 1,5 ай иштим кардиатонду. Бирок ошондо дагы кичине жүрөгүм мындай сайгылап жатканда оор болуп атат эле. Кой барып туруп бир кардиологдон өтүп коеюн деп кардиологко барып кардиограмма тартсам, прединфарктное состояние, лечение аласыз деп калды. Анан эмнеге десем, депрессия на сердце дейт. Анан эмне себептен андай болду экен десем, ошо стресс болгонсуң, андай мындай эмне ичип жүрдүң деди. Анан мен жары ичкен жокмун, кардиатон эле Алтымышевдин кардиатонун ичтим. Чөптөн жасалган жана аселден, токтогулдун аселинен десем эле. Ага чейин биз ага презентация кылганбыз кардиологко. Мен билем буклет таштабадыңар беле, окудум, ооба, ошо сени кардиатон сактап калыптыр. Сен мына ошо инфаркт болбогон себебиң, жана жүрөгүңдүн баягы коронарный сосуддар жарылбаган себеби ошо кардиатон кармап калыптыр сени. Азыр кичине дагы баягы тамырларды расширяющий бизден дагы эме алып кой, бирок ошо кардиатонду уланта бер деди. Ошол бүгүнкү күндө Кудай буйрса ден соолук жакшы, жүрөк жакшы уруп атат. Рахмат, ооруңуз